Азыр биз ошол Орто Токой суу сактагычындагы Орто Токой кичигесинин курулушуна күбө болуп турабыз. Өзүңөр билесиңер, бир убакыт мурун биз ушул жерге келип капсула салып кеттик эле. Урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбекович менен. Ошондон бери жасалган жумуштар мына бүгүн городокту булар жасап түштү. Электроснабжение кылышты, суусун киргизишти, электричествосун киргизип, мына азыр бүгүнкү күндө техниканын баарын айдап келип, мына иш башталды. Азыр өзүңөр күбө болуп аткандай үстүбүздөгү жумуш бул туннель казып бүтүшөт. Булар 700 метрге чейин туннель казышат. Ошол туннелдин иштерин азыр даярдыгын көрүп атышат. Азыр мына эмки жумада жардыруу иш, туннелдин жардыруу иштери башталат. Кудай буйрса, бул где-то 36 миллион доллардын тегерегиндеги акча бияка жумшалат. 21 мегаватт, 76 миллиондон 80 миллион киловаттка чейин электроэнергия берет. Мунун мөөнөтү биздин азыркы күндө жумуш график менен жүрүп жатат. Биз келишим түзгөнбүз. Мунун мөөнөтү 25-жылдын декабрь айына ГЭСти ишке киргизет, Кудай буйрса. Азыр бүгүнкү күндө 45 адам иштеп атат. Анан азыр туннелди жардыруу иштери башталса, Кудай буйрса дагы кызматкерлер ишке Кытай элинин кызматкерлери жана биздин мамлекеттин ичинен куруучу балдарды кабыл алышат. Кудай буйрса иш кызуу жүрөт. Азыр эми өзүңөр көрүп аткан азыр суу сактагычта суунун көлөмү бийигирээк. Ошонун көлөмү булар ошо даярдык көрүп, ошол суу сактагычка жеткенге чейин көлөмү ылдый түшөт. Бул где-то сентябрдын аягына чейин барса, ошол жерден туннелдин башын ошол плотина казып чыгышат да. Бул жумуштар мындайча айтканда өзүнүн нугу менен, график менен жүрүп атат. Биз муну курууну Чакан ГЭС ачык акционердин колу көзөмөлдөп атат. Бул жерде генералдык директору, главный инженери баары тең ушул жерде жума сайын келип көзөмөл алып турушат да. Эмне маселелер болсо ошол жагынан жардам берилип атат.